Assalamu alaikum. Kayradan da men Aydar Kulov Bolotbek. Бүгүн автордук YouTube'da кандай автордук укуктар менен таанышып чыгуу бөлүмүнө киребиз. Кантип киребиз ошол бөлүмдө? Өзүбүз да окуп чыгышыбыз керек. Бүт бардык автордук укуктар ошол жерде камтылган. Биз ушул жерден творческий студияга кайтабыз. Творческий студия. Кайсы жерден окуйм деп автордук укуктарды деп ойлонуп жатсаңыз, авторам дегендин түбүндө правила безопасности деген жер бар. Мына ушул жерден бүт бардык автордук укуктарды окуйбуз мынакей. На YouTube запрещать размещать ролики содержат уят видеолорду киргизбешибиз керек экен. Ошол тууралуу автордукта ошолор эске алынат да. Коркунучтуу видеолорду киргизбешибиз керек экен. Ал эмне себептен киргизбеш керек экенин мына түшүндүрмөдө турат. Балдарга зыян тийип калышы мүмкүн психикалык жактан деп. Бардык ушуларды окуп чыксаңыздар, автордук укуктарды түшүнүп аласыздар. Ушуларды деле бузбасаңыздар, сиздер уже YouTube'дан акча тапсаңыздар болот. Эгер буларды эстен чыгарып коюп, бирөөнүн музыкасын алып же ушундай уят видеолорду киргизип акча табам деген ойдосоңуздар, анда монетизация чындап эле жанбайт. Ошондуктан ушул правилаларга түшүнүп алып, андан баштаңыз. Сизге сунуш. Creative Commons деген бөлүм бар YouTube'дачы. Creative Commons деген бөлүмү ошол тууралуу азыр көрсөтүп берем. Бул жерден биз студияга кайтабыз. Каналы. Загрузка видео. Бул жерден на лицензия деп турат. Creative Commons кылып койсоңуз, сиз эгер буну басып койсоңуз, сиздин видеолоруңузду бирөөлөр пайдалана берет. Уруксат бергенсиз, демек алар пайдаланат. Эгер стандартный лицензия YouTube болсо, мында бирөөлөр пайдалана албайт. Автордук сизге маалымат келет, сиз жоогуңузду айтасыз. Ушундай. Видео узак болуп кетиши мүмкүн. Бүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биздин каналга жазылып коюңуздар, катталып коюңуздар. Дагы да көп маалыматтарды берем. Жазылганды унутпаңыздар. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.